Бангладеш өлкөсүнүн борбору Дакка шаарындагы улуттук зоопаркта сейрек кездешүүчү бенгал жолборсунан 2 мышык туулду. Азыркы учурда жолборстун балдары 4 айга жакындап калды. Бирок алар дагы эле энесинин сүтү менен азыктанышат. Коронавирустун эң жогорку көрсөткүчүндө зоопаркка келген элдин агымын токтотуу үчүн алардын туулгандыгы көпкө чейин айтылбай жүргөн. Эми аларды коомчулукка эт жей баштаган мезгилде көрсөтүшөт. Ал учурда жапайы мышыктар 5-6 айлык болуп калышат. Бенгал жолборсу Бутан, Бангладеш, Непал, Индия жана Айтылуу Сундарбан улуттук паркынын мангыр токойлорунда көп кездешет. Бул жолборстун түрү Бангладеш жана Индия мамлекетинде улуттун символу болуп эсептелет. Ал дүйнөдө эң кеңири таралган жаныбар катары кызыл китепке да киргизилген. Жапайы мышыктардын бул түрү көбүнчө саз жерлерден, тропикалык нымдуу токойлордон орун алышат. Мындан тышкары, бул жолборстор сууда мыкты сүзүшөт.